Assalamu alaikum, Аққалпақ Қырғыз жұртшылығы. Біз сіздермен ошентип кайрадан сагындырып Манас баянынан кезип отырған чагыбыз. Манас баянында албетте Манас жөнүндө, Манастын тегерегинде, манасчылар жөнүндө сөз козгойбуз. Кызыккан суроолор боюнча жеке баракчага кайрылсаңыздар, кийинчерээк суроолорго дагы жоопторду улантабыз. Бүгүн болсо биз Манастагы каармандардын бейнелери жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Бүгүндөн баштап. Ал эми манасчылар боюнча дагы убакыт бар. Биринчи Манас эпосунун каармандарынын бейнелерине сүртүмдөрдү жүргүзүп алалы. Кандай болгон, эмне болгон, кандайча деген сыяктуу суроолорго жооп берип алалы. Жетик иштелгенби бейнелер, чыгарма катары карай турган болсок, андан кандай сабак ала алабыз бүгүнкү турмушубузга? Ар бир каармандын жашоосу, мүнөзү, жүрүм туруму бизге кандайча үлгү боло алат деген ой жорумдардын тегерегинде акылга алчайбыз. Бисмилла дегенде алгач Манастабыздан баштасак. Ошончо кылымдан бери ооздон оозго айтылып келаткан нерсе. Ооздон оозго дегенде дагы таң кала турган нерсе, бул ооз-эки чыгармачылык деп салттуу түшүнөбүз да биз Манасты. Жалпы жонунан дүйнөлүк тартип менен ооз-эки чыгармачылык деп айтабыз, бирок бул эс тутумда жашап келген нерсе. Ооздон оозго дагы көчкөн эмес, эс тутум аркылуу көчүп келген. Укпай, билбей, көрбөй туруп дагы айтып калган учурлар бар да, ошол себептен ооздон оозго, кулактан кулакка деген нерсенин өзү дагы Манаска негедир толук түрдө жооп бере албай турган нерсе. Ошондой эс тутумда жашап келген, бабанын каны менен баланын жаны менен жүгүрүп келген нерсе. Кандайча ушул күнгө чейин сакталып калды? Эмне артыкчылыктары, эмне өзгөчөлүктөрү бар? Ааламдан канча шер өткөн ким жетиптир Манаска дейт. Ошондо ошолордон айырмачылыгы эмне болгон? Далай баатырлар өткөн да. Өзгөчө баатырлыгында элеби же башка бир нерселер барбы? Ушул жагдайда ой калчайлы. Албетте баатырлыгы ченде жок болгон. Жер каймактагандан кыямат кайынга чейин мындай баатыр жаралбайт деп айтышат. Мындай баатыр жаралбайт, мындай күчкө эгедир, мындай телегейи тегиз баатыр болгон эмес дейт. Бирок маселе ошо телегейи тегиз дегенде жатат. Анда жалаң баатырлык жөнүндө гана айтылып аткан сөз эмес. Жалаң эле баатыр болсо, адда көрүнгөндүн мурдун канаты тумшугун жарып эле жүрө бермек да. Керек болсо чоролорду да жыймак эмес. Жанына өзүнө окшогон баатырларды топтой алмак эмес. Бул лидерлик сапат болуп атат. Тегерегине башкаларды чогулта билген, калканч боло билген башкаларга. Жеке өзүнүн кара күчүнө ишенип, калгандарын токмоктоп эле жүрө берген баатыр эмес. Биринчиден ошондой элди уюштура билүү, чогулта билүү жөндөмү болгондугун билебиз. Ошол себептен улам 40 чора 40 тараптан келип атат. Кантип чогулткан деген дагы бир маселе жаралат да. Ошондо Манастабыздын көптөгөн мүнөздөрү ачылат. Биринчиден адилет болгон, калыс акыйкат болгон. Ошол адилеттигинен улам, ошол калыстыгынан улам башкалар Манастан кетпей калган. Мисалы Алмамбет Манастын калыстыгын көргөндөн кийин мындан кетсем болбойт деди. Себеби ага чейин ошол акыйкатсыздыктан улам Кытайдан качып келди да. Адилеттүү бийлик жүргүзбөгөндүгүн билди. Ошондон улам аларга каршы чыгып, акыры саясий куугунтук менен Көкчөгө келди. Көкчөдө
кутумчулардын курмандыгы болуп кетти. Көкчө ошол кутумчуларга алданып калды. Анығында Көкчө өзү баатыр болчу, болгону Ушак деген аны жеп тынды. Манастан ушул сапаттардын артык жактарын көрдү. Ал Ушакка берилбей турган, Ушакты укпай турган, ар дайым калыс сүйлөгөн, калыстыктан тайганды аябаган адилет, акыйкат экендигин билип, Алмамбет ошондон кетпей калды. Бул бир эле мисал. Чоролордун себилдүүсү 84 серпалган жагы кызыл өрт болгон көй кашкалардын кетпей калгандыгынын дагы башка толгон токой себептер бар. Алардын кем каршын толуктаган манас. Үйсүз келди бир чоро, үйсүз келген чорого саң казына ак ордо ошого атайлап киргизди. Атсыз келди бир чоро, атсыз келген чорого аркар аяк жезбилек ат мыктысын мингизди. Тонсуз келди бир чоро, тонсуз келген чорого жакасы алтын жеңи жес кош бадана торгой көз ок өтпөс тонду кийгизди. Катынсыз келди бир чоро, катынсыз келген чорого кабар берип мурунтан алып берди зор манас кырмызы көйнөк найчабел кыздан чыккан сулуудан. Урумдан чыккан улуудан. Мына ошентип кимдин эмнеде кемчилиги бар экендигин сурабай туруп көрө билген. Көрөгөчтүгү дагы болгон. Көрөгөчтүгү жөнүндө көп мисалдарды айтабыз. Демек, жанына сен мага жардам бересиң деп эле жардамчы катары чогултуп алган жок Манас баатыр. Ар биринин эмнеде кемтиги болсо ошонун бардыгын толуктап отурду. Ошол себептен дүнүйөсү телегейи тегиз болуп калды баатырлардын. Ошон үчүн кет десе дагы Манастан кетпей турган болуп калды. Бирөө элине таарынып, бирөө жерине таарынып, ар кандай себептер менен барды албетте. Мына ошол себептерден улам таарынсаң таласка бар деген лакап калды. Бүгүнкүгө чейин, балким кыямат кайымга чейин бул макал кыргыз барда айтыла берет. Демек, бүт таарынчыңды жаза турган адам бар деген сөзү. Таарынсаң таласка бар дегени Манаска бар дегени. Кимдин эмнеде өкүнүчү болсо, эмнеден таарыныч болсо, ошонун бардыгын жаза турган Манас бар дегени. Мына ошол Манас ошондой кең пейилдик менен, бапыраган мүнөзү менен, баргерчилиги менен жанына бардыгын чогулта билди. Бул Манастын уюштуруучулук, чогулта билүү, жыйнай билүү жөндөмө. Манастын кең пейилдиги жөнүндө айтып түгөтө албайбыз да. Айкөлдүгү жөнүндө айтып түгөтө албайбыз. Манастын боорукерлиги жөнүндө кандайча канкор Манас болсо кандайча боорукер болуп кетти деген дагы түшүнүктөр болушу мүмкүн. Суу ордуна кан төктүм, сурагын берер күнүм бар деп ошол ар бир төгүлгөн канга Манас баатыр, Манас табыз жоопкер экенин билип жүрөгүнөн кейиген. Бирок анын бардыгы аргасыздыктан улам ушул азаттыкты орнотуу үчүн, адилеттикти, акыйкаттыкты орнотуу үчүн болгон күрөш экендигин билген. Эгер Манас табыз өз кара жанынын, кара башынын амандыгын ойлоп, дүнүйөнү сер алсын, кара башым соо калсын дегенчелик ой менен жашап, тим кое турган болсо жашап жүрө бермек, сонун укмуштуудай доорон сүрмөк, балким мындан да узак жашамак өмүр жашы. Бирок башка эл азап тозок менен адилетсиздиктин курмандыгы болуп көтөрмөк. Балким андан көп эл кырылып калмак. Манас табыз ушул нерсеге чыдабайт эле, биринчиден антип өз жанын калкалай турган адам эмес, Кудай антип жараткан эмес. Бирок ар бир кандын жоопкерчилиги мойнунда экендигин билип, ошонун бардыгы жакшы күндөр үчүн, жакшылык үчүн, дүйнөгө адамзаттын арулуктарын, баалуулуктарын сактап калыш үчүн болгон күрөш экендигин билип, аргасыз кан төкпөсөң жеңиш жок, тер төкпөсөң жемиш жок дегенчелик жол менен аргасыз курмандыктар болуп аткандыгын эске алган. Бул биринчиден, экинчиден Манас табыздын мурда кийин айтып жүргөн дагы бир жакшы сөзү бар.
Упалы беттен қан тамса, убалы кимдин мойнуна, сурмалы көздөн жаш акса, суусу кимдин койнуна дейт. Мына ушундай ой менен жашагандык үчүн мекениндеги анын карамагына караган ар бир жаранга жоопкер болгондугу үчүн Манастабыздын кадыры ошончолук арткан. Ар бир кыз келиндин көз жашына мен жоопкермин. Ар бир уландын, эр жигиттин, азаматтын канына мен жоопкермин деп сезгендиктен улам башкалар ишенимдүү жашаган. Биздин калканчыбыз бар, биздин коргонучубуз бар, бизди сактай турган сактоочубуз бар. Биздин милдетибизди алган, ошого жоопкер болгон адам бар деп ишенимдүү жашашкан. Ошол себептен улам Манас баатыр буйрук кылганда аны дебей, жок дебей, көздү жумуп туруп кете берген. Бардыгы айт дегенде кыйт деген, бөркал десе башалган, жеке кангай журт эмес, тийишкен жого чаң салган, суу ич десе ичкен чоролордун ошончолук нерсеге даяр болуп калганын эң негизги себеби алар үчүн дагы Манас ошончолук нерсеге даяр болгондуктан улам болгон. Жөн эле суу ич десе иче бермек беле. Ал жерде бул сөздөрдүн маанисин дагы бир көпчүлүк туура эмес ой жор менен түшүнүп жүргөн учурлар кездешип атат. Биз баарлашканда ушул нерсеге күбө боло алабыз. Жинди турбайбы деген сыяктуу эле акыл калчак калгандар болгон. Бөлкал десе баш алып, суу ич десе ичип, артыкча эле буйрукту ашыкча аткарып ийип, ашыкча чаң салып ийет деген түшүнүккө ээ болуп калгандык. Өзү сөз кийинчерээк ошондой мааниге өтүп кеткен. Бөлкал десе баш алат деген лакап буйрукту ашыкча аткарып ийген, адисинен ашып кеткен, чегинен чыгып кеткен көз караштарга ээ болуп калганда, ушундай түшүнүккө ээ болуп калган. Бирок ошол Манастабыздын тушундагы чоролордун кылып аткандыгында бул ошончо кызмат өтөгөн үчүн ошончо нерсеге даяр деген мааниге болгон. Көбүрөөк мааниси ошого туура келет. Манас үчүн бардыгына даяр булар. Өлүмгө дагы даяр. Өз жанын аябайт деген түшүнүккө ээ. Себеби Манас ар бир кыргыз үчүн ошондой кызмат кылган. Аянбаган. Ар бир кыргыздын көз жашына, канына милдеттүү жоопкер экендигин жон териси менен сезип, ошону башкалар дагы билген себептен улам ушундай нерселерди кылган. Бул боорукерлиги, кайрымдуулугу жана башка нерселери. Манастабызды сагынбай атабыз эле эмес, комуз сеткендиги жөнүндө айтат эми, бул эми майда чүйдө өнөрлөрүнөн деп коелу. Көрөгөчтүгү жөнүндө сөз кылалы эми. Айкөлдүгүнө арт жакта токтойлу. Айкөлдүгү боюнча өзүнчө бир берүү кылсак жарашат анткени. Көрөгөчтүгү, баамчылдыгы, уюштуруучулугу, согуш ыкмаларын жакшы билгендиги, жөн эле кара күчкө сала беребизден ошондой ыкмалар менен урушкандыгы жөнүндө окуялардан көптөгөн жерлерден мисал келтирсек болот. Биринчи казатка аттанып атканда 300 000 аскер капыл тапылдан жанагы татарларга кол салган 11 дуудунун журтуна каршы аттанып эле ошондон ары казатка чыгып кеткендей көрүнөт. Бирок окуяны талдап, аңдап келсек, андай эмес экендиги билинет. Манастабыз аны үчүн көптөгөн жылдар даярдангандыгы окуянын жүрүшүндө айтылат. Себеби Айгожого Ажыбайды жөнөтүп атканда, алыс сапарга Мисир тарапты көздөй жөнөтүп атканда, ошол биринчи казатынын багытын көргөзүп туруп, ошол жактан 11 дуудунун шаарлары, калааларын көздөп, ушул жактан кезигебиз деп айттырып жөнөтөт. Бир канча жыл мурда. Демек, ушунча жылда ошол жака барып калабыз деп болжолдогон үчүн. Ал мезгилде телефон жок азыркыдай, байланыш айлап, жылдап болжогон нерселерди ошондой кылып жолугуп атат да. Демек, биринчи казатындагы болжолдоп туруп, атайын пландап туруп уруш баштагандыгын көрүп атабыз. Демек, согушту дагы жөн эле көзүн жумуп эле кирип кете берген эмес. Согуштагы биринчи казатынан кайтып
кеткенде Бейжинде даяр турган Кытайларга уруш кылбай, Ала Тоодо Кытайларга уруш кылгандыгынын өзү азыраак чыгым менен колдон келишинче өлүм житим кылбастан өз аскерин чыгашасыз жеңишке жетишүүгө аракет кылгандыгын билебиз. Андан сырткары Ордо оюнун 9 корголду Манас ойлоп чыгарды дейт. Бул жөнүндө дагы мурда айтканбыз. Ал ойлоп табуучулугу ал өзүнчө, бирок эмне үчүн ойлоп тапты? Кандай себеп менен дегенде Ордо оюнунун келип чыгышы жоокерчилик өнөргө машыгуу экендигин билгенибиз менен эмне үчүн ушундай көкбөрү сыяктуу кара күчтү жумшай турган, булчуңдарды чыңай турган оюн эмес, башкача оюн чыгарган деген нерсеге такалганда анын терең сырлары ачылат. Ордо деп аталгандыгында маани жатат. Манас атабыз кыргыз тукуму, кыргыз уулу ошол мезгилде биротоло кул сезимден арылбай калгандыгын, көкүрөгүн, акыл эсин, аң сезимин, жүрөгүн, көзүн, эсин бардыгын кулдук сезим гана ээлеп алгандыгын көргөн. Анткени эң эле бери дегенде 50 жыл ошондой бирөөнүн кол алдында, бирөөнүн карамагында, көз карандылыгында жашап калган эл. Ошол себептен улам өйдө карап сүйдөй албай калган кыргыз башкаларга. Ошол нерсени көрдү. Манас андайга чыдабайт. Манас кыйкырса жанындагылар кыйкырат, Манас кыйкырбаса кыйкырбайт. Ошол нерсени өчүрүш керек болду. Кул сезимди жоюп, анан өз алдынча эгемен эл экендигин, азаттык үчүн күрөш арзанга турбастыгын, ал үчүн Ордого ок атууга даяр болуш керек экендигин билдириш керек болду. Бир айтты, эки айтты, айткан менен болбой тургандыгын билди Манас атабыз. Мен жокто дагы дайым тура бербейт да Манас атабыз. Ошол Манас атабыз өзү жогунда дагы кыргыз ошол өзү бардай дымакка ээ болуш керек экендигин, ошондой сезимге ээ болуш керек экендигин билип, ошондой тарбия бериш керек экендигин ойлонду дагы Ордо деген оюнду ойлоп чыгарды. Оюн катары кирип кетти дагы. Азыр телефондогу оюндарга кирип кетип, ар кандай канжын аралашкан оюндарды көрүп отуруп, оюнчук көрүп адамдарды атып ийген учурлар кездешип атат. Манас атабыз атайын ошондой өлтүрүшүн деген мааниде эмес, ошол оюндун таасири канчалык экендигин бүгүн биз билип атабыз. Манас атабыз ошону билип, аң сезимди, ар намысты билиш үчүн ошондой оюн киргизди. Ордо деген оюнду киргизди. Анда канткенде тооруп атат, канткенде кадамак коет, канткенде Ордодогу кан учкандан кийин эмне болот деген нерселердин бардыгын тартиптерин ойлоп чыгарып, киргизип, оюн катары жүрүп отуруп, акыры кыргыздын аң сезимине эмнени киргизди? Ордого ойлонбой туруп ок атса боло тургандыгын. Эгер буйрук келе турган болсо, ошол чүкөнү черткендей Ордодогу падышаларды тактан сүрүп, чертип чыгара турган аң сезимге кедер болуп калды. Мына ошонун бардыгын ойлоп чыгарган ким болду? Манас атабыз болду. Ойлоп табуудагы артыкчылыгы. Манас атабыздын жеке адамгерчиликтеги мүнөзү дагы такыр башкача болгон. Айкөлдүгү ал өзүнчө, айкөлдүгүн өзүнчө токтой атпайсызбы? Ушакка эч качан көңүл бурган эмес Манас атабыз. Уккан дагы эмес. Мындай нерсеге негизи ушакка адамдын денесинде туруштук бере турган иммунитет жок экен да. Ушакка каршы антивирус жок адамдын денесинде. Ушак кирди, сөзсүз биринчи эсиңди эңги кылат, ойлонтот, аркы беркин ойлонтот, анан жүрөгүңдү бузат. Ошол кимди жамандап атса, ошол жөнүндө жаман ойлоно баштайт адам. Кааласа каалабаса, бир жолу укпайт, эки жолу укпайт, үч жолу укпайт, анан ойлоно баштайт экен. Көкчө ошентип Алмамбетти кетирип отурат да. Болбосо Алмамбетке абдан ишенген эң жакын досу, бир тууган болуп калган адам болчу. Бирок Ушак аны да калып тынды.
бар баленин башаты арак экендигин ал жерде дагы айтат. Ага токтолбой эле коелу, Манас Баатырга келели. Ошол Алмамбет дагы алданып калган учурлар болгон, ушакка угуп калган учурлар болгон. Айган кан окуясында Алтынай деген сулуу аркылуу ортого бир аз араздык түшүп кетет. Манастабыз билбейт ал жөнүндө. Ошол анын билбегендигинен пайдаланып, ортодо чагымчылар Алмамбетке жамандап коет. Кытай менен кысталаша турган болуп калыптырбы, ордун билип жүрсүнчү деп айтты Манас дегенден улам Алмамбет таарынып чыгып кетет. Мен Манас ушинтип атса, мен Кыргызга турганда эмне пайда? Акыры бөлөк экендигин билинип калган турбайбы? Элсиз жерсиз бир байкуш турбайбы дейт дагы өзүнүн жанагы алсыздыгын, алсыз сапатын, өзүнүн тагдырдын таалайдын тайкылыгынан улам да. Ошол нерсе, ошол кемчилигин билет, ошол кемчилигин чукуду деп ойлоп таарынып чыгып кетет. Манастабыз ал жерде такыр андай нерсе болгон эмес, ойлонгон дагы эмес. Бирок туура эмес таарынып кетти. Бир караганда Алмамбет туура эмес кылды. Манастан бирөө сурап, маке ушундай кылдыңбы деп койсо болмок да, туурабы? Антпей туруп таарынып чыгып кетти. Манастабыз дагы ырас болуп туруп өзүң өңгөр деп койгон жок. Эмне жок нерсеге таарынат деп өзүнүн чындыгына бекем туруп алган жок. Ал үчүн ар бир адам, адамдын кадыры, адамдын көңүлү кымбат эле. Манастабыз адамдын кадырын ушунчалык көтөргөн. Адамдын кадырын көтөргөн үчүн ар бир чоро Манас болуп калган Манастын тушунда. Ошону менен кайра алдын тосуп кечирим сурап чыгып атат Манастабыз. Эч күнөөсү жок жерден кечирим сурап атат. Ошондо Алмамбет ушунчалык ыраазы болуп атат. Ошол эле чагымчылар Манаска келип Алмамбетти жамандаган. Ошондо, "Ай, токтоткула" дейт. Токтоткула. Мындай сөздү мага угузбагыла деген. Укпай кутулуп кеткен. Манастабыздын ушакка болгон мамилеси ушундай болгон. Эч качан уккан эмес. Анын алдына бирөө-бирөөнү жамандап келгенде кесе жооп берип, аны токтотуп койгон жок эле дегенде, болбосо жазалаган андайды. Мына ушундай артыкчылык мүнөзү. Манастабыз ушундай артыкчылыктары менен, ушундай сапаттары менен анан тегерегине башкаларды жыйнай билген. Эгер ал чагымчылдыкка макул болуп алданып кеткен болсо, анчалык чоң мамлекет кура алмак эмес. Ошончолук ар бири Манас болгон чоролор бирикмек эмес. Кыргылчалдын окуясында дагы бир нерсе, дагы бир мүнөзү ачылат. Манастабыздын чоң казатта Кыргылчал чыдабай жетип келет. Манаска болбой калды, аскер кырыла турган болду. Кыргылчалдын айтып аткандыгында жөн бар, жөн эле бузукулук кылып атат деген нерсе эмес ал жерде. Кыргылчалдын айтып аткандыгында жөн бар, аскер жүрө албай калды. Атка өктөп калганы бар. Такыр жүрбөй калгандарын атка артып алган Алмамбеттин буйругу катуу эле деп ошол буйруктан корккондон эптеп жүрүп келатат. Аскердин алы чак болуп калды. Демек, чындыкка таянып, менин сөзүмдү Манас угат деп келди Кыргылчал. Бирок Манас эмне кылды? Манастабыз "Он башың бар беле?" "Бар" деди. "Он башыңа бар. Эмне үчүн эрежеден чыгып, буйрукту аткарбай жүрөсүң" деди. Караңыздар, катардагы 10 башынын кадырын Манастабыз канчалык деңгээлде көтөрүп койду. Бийликтин ар бир бутагы, ар бир орду бул ушунчалык кадырлуу, сыйлуу, барктуу экендигин Манастабыз билдирип турган. Себеби аларга ошончолук мүмкүндүк берген Манастабыз. Азыр губернатор деген түшүнүк бар, хаким деген түшүнүк бар, айыл өкмөт деген түшүнүк бар. Бирин-бири укпайт, анча-мынча эле жасалмалуу түрдө сый болсо, кадыр, бийликтин кадыры ушунчалык кетти. Ал эмес президент, премьер-министр дегендин кадыры кете баштаган доордо жашап атабыз да. Себеби ошол жетекчилер, башчылар өздөрү кылган, ошол бийликтин күчүн жоготкон. Кантип жоготот? Аны шайлайт, бирок анын ордуна кайра ал иштей турган нерселерди өзү иштейт. Өзү иштейт дегенде кандай? Өзү буйрук берет, баланчаны мындай кызматка коюп кой, менин таанышым эле, бөлөм эле, тагам эле, жээним эле, башкам эле, айылдашым эле, классташым эле, ушул нерсени бул кызматка отургузуп кой деп кайра өзү анын ордуна
кызмат орундарды бөлүштүрө баштайт. Анын ордуна чечим чыгара баштайт. Ал өзү чечим чыгарбайт, ар бир нерсени кеңешип турат. Ушул сыяктуу нерселерден улам бийликтин күчү кетет, алсызданат. Манаста анткени эмес. Бозулду тоготпой келди эле кыргылчал. Мурда аны башкарып жүргөн, бул сапар анын карамагына карап ошого баш ийип калды. Ошол нерсеге чыдабай мен өзүм кыргылмын деп келген жерден ордуна коюп койду Манаста аны. Тур ордуңда деп. Бозулдун кадыры канчалык өсө түштү. Деп андан кийин баягы укпай аткан кыргылды шылдыңдай баштады. Уктубу Манас? Кой десе болбойсуң. Эми Бозулдун сөзүн караңыздар, ага чейин укпай аткан кыргыл. Эми сага жооп бердиби Манас? Эми дагы бир жолу ушинтип моюн толгой турган болсоң, моюнуңду жулуп, башыңды кесип алып туруп, анан баягы эсеп берген жерде мына өлдү кыргыл деп туруп башыңды ыргытып коем алдыга деп өкүм сүйдөй баштады. Бийлиги ушунча күчтүү болуп кетти да, он башынын бийлиги ушунча күчтүү болуп кетти. Манас ушундай мамиле менен бийликтин кадырын көтөргөн. Ушундай мамилелер менен адамдын кадырын көтөргөн. Ырчы уулдун бир ыры үчүн бүтүндөй бир өрөөндү салыктан бошотуп үйдө. Ырчы уулдун кадыры канчалык өстү. Ар бир чоронун кадырын ошентип өстүрүп отурду. Ошентип көтөрүп отурду. Ошон үчүн Манастан чоак кем бекен деп калышты. Кыраныңдын 40 кашка 40-ынын жана 40 башка дейт. Ар бири Манас болуп көрүнүп калды. Манастан кем эмес деп коңурбай баш болуп душмандары ар бирин Манас сезип, Манас деп ойлонуп калышты. Ар бири Манас булардын деп калышты. О Жетихандын чатагында көрүңүздөр кандай ошол келген элчилер эмне деп кетип атат. Жанындагы Кыркчоро деген шайтандан түңүлүп келатабыз. Манасты эмне кыласыңар деп көргөн билгениңер Манас жөнүндө айткылачы деп жолдон жолуккандар сураса, ушинтип жооп берип атат. Келип туруп Манастын кадыры, Манастын бийлигинин кадыры, Манастын жанындагылардын кадыры кандай экенин көргөндөн кийин өздөрүнүн хандарына камчы үйрөп кирип, силер ушу бийлик кылып атабыз, элди башкарып атабыз деп жүрүпсүңөр да деп шылдыңдап күлүп атат өздөрүнүн башчыларын. Себеби бийликтин күчү кандай экендигин Манас аларга эң сонун үлгүдө көргөзүп койгон. Бийлик күчтүү болуш керек. Бийлик күчтүү болбосо, мамлекет күчтүү болбойт. Бийликтин ар бир бутагы күчтүү болуш керек. Ал ким көрүнгөн тебелеп кире ала турган жер болбош керек. Тепсенди болуп калбаш керек. Бийликтин ар бир бутагынын эшиги базар болуп кетпеш керек. Кирди чыкты жер болуп калбаш керек. Ал албетте такыр мүмкүн эмес, ага киргенге мүмкүн эмес деген нерсе эмес бул. Орду менен, ыңгайы менен, шарты менен, жөнү менен болуш керек. Ошондо бийликтин күчү көрүнөт. Бийликтин күчү бул мамлекеттин күчү болуп эстелинет. Мамлекет сүрдүү болот, мамлекет күчтүү болот, мамлекет бакубат болот, ар бир бийлик бутагы күчтүү болгондо. Бийлик бутагындагы ар бир кадр күчтүү болгондо, анын кадыры ошончо күчтүү болгондо. Манастабыз дал ушундай нерсеге жетишкен. Ошондой нерсени курап чыккан Манастабыз өзү. Такыр жок элди бириктирип, мамлекет кылып курады. Бийликтерди орнотту, бийлик курамын түздү. Бийлик структурасын иштеп чыкты керек болсо. Кандай орун, кандай учурда керек экендигин билди. Мыйзамдарын иштеп чыкты. Салык маселесиндеги мыйзамдарын иштеп чыкты. Мунун бардыгы көп акылды талап кылат. Манастабыз ошончо нерсенин бардыгын иштеп чыккан. Эми айкөлдүгү боюнча айта берсек чек жок. Көрөгөчтүгүнө дагы бир мисал Бакай атабызды жыйылган топко барбай жүр, жыйынга назар салбай жүр дейт. Керезинде. Мен өлгөндөн кийин жыйынга аралашпа, топко аралашпа дейт. Эмне үчүн айтып атат? Себеби Бакайдын кадырын мурунтан көтөрүп келаткан Манас экендигин, өзү экендигин жакшы билет. Ошончолук деңгээлде эми Бакайды кадырлай албайт кийинки бийликке келгендер. Кор болуп калат.
дүжүр чалга айланып калат, бир сөз менен айтканда. Анан баягы бакай деген нерсе, бакай деген ысым жоголот. Ошол нерсени билип, ошондон улам көрөгөчтүк менен бакай атабызды дагы бийликтен алыстатып койгон. Бу окшогон мисалдар өтө көп. Эми кийинки берүүлөрүбүздө башка каармандарга, балким бакайга, балким Каныкейге жана башкаларга кайрылабыз. Ага чейин аманчылыкта туруңуздар. Биздин убактыбыз соңуна жетип калган экен. Жакшылыктарда, жакшы күндөрдө кезигели.